Кутман баарыңыздарга достор, менин каналыма куш келипсиздер. Каналга катталып, лайк коюп, комментарий жазып өтүүнү унутпаңыздар. Бүгүн сиздер менен биздин апакем экөөбүздүн эккен гүлдөрүбүздү тааныштырамын жана да аларды дарылоонун жолдору менен бөлүшөмүн. Ушундай кичинекей бакчабыз бар. Ар түрдүү сорттогу роза гүлдөр өсөт бул жерде. Эң алгач бизге дагы биздин роза гүлдөрүбүзгө дагы ар түрдүү зыянкеч курт кумурскалар уялап жана да чоң зыяндарды келтирип турат. Ошондо биз эмнелерди колдонобуз баардыгын көрсөтүп беремин. Өзүңүздөр байкасаңыздар, жалбырактары ушундай точка болуп калган. Булардын баардыгын зыяндуу курттар жеп ушундай болуп калган. Бул гүлүбүзгө дагы бүгүн карасам өтө кыйналып калыптыр. Шире деп коебузбу, курт деп коебузбу, ушундай зыянкечтер пайда болуп калыптыр. Мен ойлойм, көп эле үй бүлөнүн короосунда ушундай көйгөй болсо керек деп ушул видеону тартууну туура көрдүм. Сөзсүз түрдө колдоп өтүңүздөр жана да комментарий жазып өтүңүздөр. Эми буга эмне колдонсок болот? Эң ыңгайлуу жана дагы арзан, жөнөкөй гана магазиндерден табылуучу тайфунду колдонобуз. Биз картошкаларга сепкен картошка дары деп айтсак болот. Бизге ушундай жарым суу керек болот жана да шыпыргы же болбосо чачкыч керек болот. Андан кийин ушундай тайфун деген дары. Мен мунун жарымын кошомун. Жаш балдарды жаныңыздардан алысыраак коюп жасаңыздар, колуңуздарды андан кийин сөзсүз түрдө тазалап жуушуңуздар керек болот. Бул өтө зыяндуу. Мен жарымын гана коштум. Жана да жакшылап аралаштырабыз дагы. Гүлүбүзгө толуктай сээп чыгабыз. Ошондо гана биздин курт кумурскалар, зыянкечтер баардыгы өлүп, жок болот дагы гүлүбүз гүлдөп баштайт. Жакшы гүлүн ача албай, өтө кыйналып турган маалы. Ушундай негизде сээп алдым. Сиздерде эгер себе турган куралдарыңыздар болсо, ошолорду дагы колдонсоңуздар болот. Видео пайдалуу болду деген ойдомун. Сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн ой пикирлериңизди жазып, жана да каналга катталып алууну унутпаңыздар. Кийинки видеолорго чейин сөзсүз түрдө аман болуңуздар.